Ардактуу көрүүчүлөр, биз мындан ары дагы мындан кийинки программабызда дагы улантабыз. Биздин дагы да студиябызга конок келип отурган чагы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына байланыштуу транспорт каражаттарынын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча борборунун башчысы Талант Төлөжанов бизге конокто отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы биздин студиябызга? Жакшы, рахмат. Кутман таңыңыздар менен силердин дагы. Айтсаңыз, биз бүгүнкү эфирибизде ошол айдоочулук көлүктү алмаштыруу боюнча, мөөнөтсүз айдоочулук көлүктү алмаштыруу боюнча сөз кылалы дегенбиз. Ошол боюнча айтып берсеңиз, анын эң башкы максаты кандай максатты көздөйт? Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Жакшы, рахмат. Бул айдоочулук көлүк алмаштыруу 2026-жылдын 15-январынан башталды. Бул чоң бир кампания болуп атат. Биздин мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен илгерки айдоочулук көлүктөр 30 жылдан бери алмашылбай келген. Ошонун баарын иретке келтирүү максатында башталды бул кампания өнөктүк. Ошол жакшы элдердин, жарандардын кайрылуусу, катышуусу аябай активдүү болуп атат. Башталгандан бери күндө жарандарыбыз келип алмаштыруу аракетин кылып атышат. Ар бир жерде жакшы өтүп атат, жүргүзүлүп жатат. Айта кетсек, айдоочулук көлүктөрдү ушул күнгө чейин 15-январынан баштап Ысык Көл областы боюнча 16.018 жаран онлайн аркылуу, түндүк тиркемеси аркылуу тапшырышты. Өздөрү келгендер бул 7.916 жараныбыз келип өзү тапшырышты. Андан сырткары айтып кетсек, келгенде дагы документтери туура эмес, илгерки болгондон СССР убагында алынган айдоочулук көлүктөр бар болчу. Алардын санын дагы айта кетсек, 4000ден ашык жарандарды, эски үлгүдөгү СССР убагында алынган 4000ден ашык жарандарыбыздын документтерин оцифровка кылып, санариптештирип туруп, алардын документтерин да кабыл алдык биз. Сонун сиз жогоруда сандары менен дагы атап кеттиңиз, анан башкы максатын дагы айтып жатасыз. Бардыгын биргеликте, бардыгын тең бирдей максатты көздөп, ошол ишке киришип жатат депчи. Анан ошол максаттарынын арасында дагы бир максатты көздөйт деп уктум эле. Буга чейин дагы ошол айдоочулук көлүктөрү сатып алып же жасатып алган дагы учурлар кездешкен экен. Ал эми жаңы айдоочулук көлүктө андай мүмкүнчүлүгү дээрлик жок болот экен. Бул жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүк коргоо жагынан 18 элемент бар. Коргоо жагынан аябай жакшы колдонулгон. Муну эч ким жасай албайт, башка мамлекеттен да жасай албайт. Коргоо элементтери аябай күчтүү. Биздин программисттерибиз өзүнүн жакшы жасалган Учкун компаниясынан жасап атат. Бизден бул көлүк, документтин баары кыргыздын. Жеке эле көлүк эмес, бул айдоочулук көлүктөрү жана машинанын тех паспорттары, биздин ID карт паспорттарыбыз, жалпы жарандык паспорттарыбыз, баардык документтер, мамлекеттик номерлерибиз баардыгы бир жерден Учкун жасап атат. Кыргызстандан жасалып атат мунун баары. Баардыгы бүт иреттелген, өзүнүн атайын элементтери, коргоочу элементтери бар, эч ким жасай албаган. Баардыгы жакшы да, муну эч ким колдоно албайт, жасай албайт. Бурунку айдоочулук көлүктөрдү карасаңар, коргоо элементтери аябай начарыраак болгон, башка жактан да жасалып келген көбүнчө. Анан байкасаңар, азыркы күндө айдоочулук көлүктөр эскилер, баардыгынын сүрөттөрү көрүнбөй калган, таанылбай калган, өңдөрү өчүп калган. Бул эмнени билдирет? Коргоо элементтери аябай начар болгондуктан билинет. Азыркы айдоочулук көлүктөрүбүздү айта кетсек, аны деген стиральный машинага да салып көрүштү. Ал жерден эч кандай өзгөрүү болбойт экен да. Болгону эле өрткө салбаса эле калган элементтер эчтеке болбойт да. Бул поликарбонат аябай защищенный элемент менен жасалган. Коргоочу элементтери күчтүү, защищенный. Эчтеке болбойт да. Башка бирөө колдонуп да жасай албайт муну. Сонун. Ошол 15-январдан тарта ишке кирип баштады деп айттыңыз, ошол убактан тарта бүт алмаштырып баштады депчи. Анан эң алгачкы мөөнөт бул деген 15-февралга чейин ушул мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр алмаштырылып бүтүшү керек деп айтылган эле. Андан кийин дагы да убакытты создуртуп мөөнөттү жылдырышты. Ал эми азыркы учурда кайсыл убакытка чейин бүт алмаштырылып бүтүш керек деген чечим кабыл алынды? Ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы жарандарыбызга кайрыла кетейин. Ошо
башында бул 1 айлык акция болчу, ошо сиз туура айттыңыз, 15 февралга чейин деп коюлган. Бирок жарандарыбыздын алмаштыруу процесси аябай көп жарандарыбыз кайрылгандыктан мөөнөттү деген биздин мамлекет башчыбыз алып салды. Азыр белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Акыркы жарандарыбыз алмашып келип бүткүчө чейин мунун баары азыр жүрө берет. Алмаштыра беребиз. Бекер бунун себебин айта кетейин. Эмне элдерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул мамлекет башчыбыздын айкөлдүгүнөн десек да болот. Мыйзам боюнча бул 2025 жылкы 27 июнда ноябрь айынын 760 токтом бар. Ал токтомдо 0,83 мет справкасы керек, малым каты керек. Ага сырткары акчасы төлөмү да бар. Төлөмү да төлөш керек болчу. Биздин мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен бул айдоочулук көлүккө медициналык 0,83 мет малым катын кереги жок алуунун. Анан кийин төлөм төлөнбөйт, бекер. Баардыгы бекер. Жөн эле ID картын, өзүнүн тиешелүү паспортун жана эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүгүн. Бул бир гана жана мөөнөтү жок, мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөргө бекер. Мет справка талап кылынбайт жана бекер алмашылат. Мөөнөтү жокторго. Ал эми ошо биз мөөнөтү жоктор сөзсүз түрдө алмаштырылышы керек деген деп айтып жатпайсыздарбы? Анан 2009 жылдан 2012 жылга чейинки берилген ушул айдоочулук унааларды дагы 2027 жылга чейин алмаштырып бүтүш керек деген дагы буйрук чыккан экен. Ошол деген азыркы тапта баштай беришсе болобу же 2027 жылы алмаштырыш керек болобу? Мөөнөтү көрсөтүлгөн айдоочулук көлүктөр мөөнөтү бүткөнгө чейин алмаштырбай эле койсо болот. Жана мөөнөтүндө мисалы 1 ай калса алмаштырып, эртерээк алмаштырып коюш керек. Анткени баягы жараксыз болуп калат да. Эртең жолго чыгып калса, жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн тескөөчүлөр бар. Жараксыз документ бул деген уже жарабайт да, жок. Порчо деген бар баягы. Кебетеси бузулуп калган, мен айткандай сүрөтү көрсөтүлбөй калган, анын баары жараксыз айдоочулук көлүк. Алар жоготуп алгандар, жанакы убактысы мөөнөтү бүтүп калгандар, алар сөзсүз түрдө айдоочулук көлүктү алмаштырыш керек. Бардыгы келип мөөнөтү көрсөтүлгөн акыркы 10 жылдык берилген айдоочулук көлүктөрдүн баарын эгерде мөөнөтү бүтсө алар келет дагы алмаштырат. Бирок аларга жөнөкөй тартип колдонулбайт. Мет справка 0,83 алып келишет жана акчасын төлөмүн төлөшөт алар. Жогоруда сиз деген ошо түндүк тиркемеси туурасында дагы айта кеттиңиз го. Ошол боюнча да кененирээк түшүндүрмө берип койсоңуздар, мындай көпчүлүк кардарлар ошол түндүк тиркемесин балким жакшы түшүнбөгөндүгү үчүн ошол жактан дагы мындай алмаштыра албай жатышкандыр да. Анан кененирээк маалымат берип, кандай баскычтар менен өтүү керек, кандай нерселерди кылганда анан толук кандуу ошол түндүк тиркемеси аркылуу айдоочулук көлүктөрүн алмаштыра алышат, жаңылата алышат. Биздин мурда деген биздин президентибиздин тапшырмасына ылайык ар бир мамлекеттик мекеме, органдардын баарын санариптештирүүгө өткөрүлсүн деп чыккан. Ошол себептен биздин кызмат мекемеси бар. Биз ушу иш башкарма, президентибиздин иш башкармасына өтүп, ошондон баштап чоң түндүк тиркемесин атайын түндүк аркылуу баардык документтерди санариптештирүүгө өтүп баштадык. Буга чейин серверлерибиз аябай алсыз болчу. Азыр көңүл буруп серверлер, чоң серверлерди алып келди, память аз болчу да. Азыр көбөйүп, элдер көп эле түндүк иштебей атат деп келаткан. Кудайым буйрса, анын баары алдын ала жасалып келатат, серверлерибиз чоңоюп атат. Көп бул мамлекеттик органдарга бүт документтердин баарын, илгерки архивдик документтин баарын санариптештирилип атат да, цифровизация болуп атат азыр. Бүт документтин баарын киргизип атат. Ар бир жерден кемчиликтер боло берет. Ага чейин кичине бир аз иштебей калса да, сабырдуу болуп, кичине күтүп туруп анан киргизсе болот да. Түндүк тиркемесинде кызмат, мамлекеттик кызмат 80ден ашык да, бул 80ден ашык кызмат бар. Мамлекеттик кызматты алса болот. Санарип документ, ошо түндүк тиркемесинен алынган санарип документтин баары юридикалык күчкө ээ. Теордуу вариант менен, паспорт менен, бул түндүктөн алынган паспорт экөө бирдей күчкө ээ да, юридикалык. Баардык мамлекеттик органдар буларды жаратат да. Ошол жерден бизде деген түндүк тиркемеси аркылуу айта кетейин, түндүк тиркемесинде санарип документ деп кеттим. Ал жерде айдоочулук көлүк бар,
кыргыздын паспорту бар, АСАга кылса болот, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр бар, никеге тууралуу күбөлүктөр бар, өзүнө тиешелүү мүлктөрүнүн көрсөтүлгөн ал жерде кыймылсыз мүлкү бар, унаа транспорт каражаттары бар, баардык кызматтын баарын алса болот ал жерден. Бизде түндүк тиркемеси аркылуу айдоочулук күбөлүктү алмаштырса болот, аябай жеңил, онлайн. Андан сырткары кайра каттоо жүргүзүлүп атат азыр түндүк тиркемеси аркылуу. Ал да аябай жеңил да. Азыр ID карт паспорттарды, жалпы жарандык паспорттарды дагы түндүк тиркемеси аркылуу алмаштырса болот. Ал жерден өзүн каттаса да болот, убактылуу каттаса да болот. Көп кызматтарды ушу түндүк тиркемеси аркылуу өзүнүн эле телефонун, жеке телефону менен эле алмаштырып алат. Анан эң негизгиси түндүк тиркемеси аркылуу бизде элдерибиз келгенден түндүк тиркемеси аркылуу тапшырганы 2 эсе жогору болуп атат. Ал эмнени билдирет? Өзүнүн убактысын үнөмдөйт. Биринчиден келип убакытка отуруп, кезек күтүп отурбайт. 5 мүнөттүк убакыт кетет. Айдоочулук күбөлүктү түндүк аркылуу эле алмаштырып коет. Эң биринчи ал жерден өзүнүн айып пулун текшериш керек. Айып пул болбош керек, 1 да сом карыз болбош керек, соттук карыз болбош керек. Өзүнө тиешелүү унаа жактан айып пулдар болуп калат да, безопасность город бар, штрафтары бар, ошонун баарын төлөш керек. Андан кийин түндүк тиркемесинде айдоочулук күбөлүгү санариптештирилиш керек. Санариптештирилбесе, ошол эле түндүктөн эле дал келбеген маалыматтар бар, ошол жерге кирет дагы түндүк тиркемеси аркылуу өзүнүн кайсы жерден алынган мурунку айдоочулук күбөлүгү тандайт дагы, айдоочулук күбөлүгүн тартып туруп 2 бетин жөнөтүп коет. Биздин тараптан 2-3 күндүн ичинде архивден таап туруп санариптештиребиз. Анан түндүк тиркемесине кирип калат. Ошол жерден кайра эле унаага кирет дагы түндүк аркылуу. Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу деген жери бар. Бул жерде азыркы убакта бизде алмаштыруу заменасы бар. Анан кийин жоготуп алган 2 этап жүрүп атат азырынча. Ошол 2 этап менен эле кирип алмаштырып аткандар кирет дагы. Эң көңүл бурчу нерсе персоналдык данныйлары бар адамдын. Карап көрүш керек өзүнүн аты жөнү, дата рождениясын, инененин туурабы, жеке номерин. Андан кийин категорияларын караш керек. Ошол дал келеби категорияларын баарын текшериш керек. Баары туура болгондон кийин гана андан кийин өтүш керек. Андан ары бул сүрөткө түшүш керек. Сүрөт деген адамдарыбыз фотосалонго барганда кадимкидей эле паспортко түшүп аткандай эле жарык жерге түшүш керек. Арткы фону деген ак болуш керек. Бетте башка нерсе болбош керек. Жүзү жарык болуш керек. Көлөккө түшпөш керек. Баш кийим болбош керек. Жоолук болбош керек. Жүзүбүз, бет жүзүбүздүн баары таза. Баардык чекебиз көрүнүш керек. Жабылбаш керек, чачы жаппаш керек. Ошонун баарын тартиптерин, эрежелерин сакташыбыз керек. Жакшынакай түшсө эле, камераны түз караса, түндүк аркылуу өзүн тарткан бар, анан бирөө тарткан жагы бар. Бирөө тартып фотосалонго баргандай эле элестетип эле бирөө жардам берип тартып бериш керек да, түз отуруп эле. Ошол менен көбү жараксыз болуп калып атат да. Тапшырат онлайн, тапшырганда эле сүрөттөрү туура эмес түшүп атат. Ошо баарына айта кетет элем, жакшынакай карап, требованиянын баары жазылган. Ак фонго түшүш керек, жарык болуш керек деп баардык талаптар бир 15-20дан ашык талабы бар. Ошол эрежелерин жакшылап окуп туруп, жакшынакай түшүп берсе эле биз жактан тастыктап беребиз. Тастыктагандан кийин даярдоо өзүнчө заводубуз бар, биз ГЦПга жөнөтүлөт. Ал ГЦПдан чыккандан кийин өзүнчө даяр чыкты деген бар, берилүүчү жери бар. Ошол күйгөндөн кийин эле 1-2 күндөн кийин келип эле унаадан алып кете берет. Акыркы берилди деген жери бар. Ал берилди деген жер күбөлүктү алгандан кийин, даяр алгандан кийин биз басып беребиз аны. Ошондо толук түндүк аркылуу алмаштырган аткарылат да. Эң жеңил, жөнөкөй. Сонун өтө жөнөкөй, кардарлар үчүн өтө оңой жол экен. Анан сиз айтып кеттиңиз, бир аз катып калып атат деп. Ошо катып калган себеби дагы бир жаңылануулар кирген үчүн ошол учурларда гана катыт болсо керек, Айта кеткендей, түндүк тиркемесине азыр баардык мамлекеттик органдар өзүнүн эски эмелерин, документтерин санариптештирип киргизип атат. Анан ал деген бир жерден бузулуп калат, бирөөнүн свет өчүп калат, бирөөнүн бир жери дагы бирдеме болуп, көп азыр жумуштар жасалып атпайбы? Ар бир жерде мекемелер салынып атат, жерлер казылып атат, стройка жүрүп атат.
Ошол себептен кээде бир мүчүлүштөр болот, баягы кабелдер үзүлүп калган убакыттар болот. Ар бир баягы ошондой бир кичинекей убакыттарда сбой болуп калат да, токтоп калат. Аны эми сабырдуулук менен бир аз күтүп, бир аздан кийин кайра жасаса боло берет ал. Анан чоң бир масштабтуу бир трагедияга айландырбаш керек аларды. Ошону айтат Көбү элем. азырынча ошол түндүк платформасына көнө албай, анан кичине бир аз катып калса же кичине жери окшошпой калса эле бир аз чоң көйгөй чыгарып алып, мындай болбогон нерсе экен дегендей сөздөрдү айткан учурларда көп кездешет экен. Ошондуктан көрүүчүлөр бир аз сабырдуулук кылып, бир аз убакыттан кийин күтүп, анан баардыгын жогоруда айтып кеткендегидей өздөрү айтып бергендегидей так даана аткарса эле колдоруна сөзсүз түрдө айдоочулук көлүктөрү тиет. Ооба. Дагы айта кетчү нерсе баягы чоң азыр бизде деген унааларыбызды кайра каттоо башталган акциясы. Бул онлайн элге жакшы да, аябай жеңил. Адамдарыбыз баары эле баягы машинанын баарын эле ушул убакка чейин аларды дагы канча жылдан бери, көп жыл болду, бир 10 жылдан ашып калдыбы. Доверенности жок эле машиналардын. Ээси өзүнө каттап албай эле айдап жүрүшөт. Көп адамдарыбыз ошондой документи жок эле, мурунку ээсинин документи менен эле айдап жүргөндөр көп кездешип атат да. Анан өзүнө каттайын десе, же доверенность табышпайт, ээсин табышпайт, доверенность менен келишет. Ал убакытта, мисалы, бирөөнүн үйүнө, мисалы, Ошко барат, же Бишкекке барат, аны издеп барып таабат, убактысы кетет, бирөөнүн үйүнө барып жатат дегендей. Анан нотариалдык конторага барат, ал жерден суранып, ар бир нотариал конторадагы өзүнүн акчасын алат да. Ал жерден доверенность жазып бериш үчүн акчасын алат. Келинчеги болобу же күйөөсү болобу, жубайынын согласиясы керек, макулдугу керек. Ага да акча төлөнөт. Анан кайра келет, бизге келип кезек күтүп отурат. Ошентип убактысынан дагы, анан акчасынан дагы убара болуп атышат да жарандарыбыз. Ушул жеңилдик баардыгы бул элге шарт түзүп берүү максатында жасалып атат да. Түндүк аркылуу эң жеңил да. Мисалы азыр элдерибизге түшүндүрүп берип атабыз, көрсөтүп берип атабыз, аябай жеңил экен деп сүйүнүп кетип атат. Эми бизге күндө жаңы жарандар келе берет да, мекемебизге деген. Баарын аракет кылып түшүндүрүп, айдоочулук көлүктү алмаштырганды дагы, автоунаалардын каттоогуну да үйрөтүп атабыз. Баардыгы жакшы үйрөнүп алгандан кийин жакшы түшүнүшүп, мындан ары башкаларга дагы үйрөтөбүз деп кетип атышат. Түндүк аркылуу алмаштырганда айдоочулук көлүктү болбосун, кайра каттоо, транспорт каражаттарын каттоо жүргүзгөндө дагы эң биринчи бул өзүнүн чөнтөгүнө үнөмдөйт акча каражатын, андан кийин убактысын үнөмдөйт, андан кийин бизге келген дагы адамдардын көп толгонун кезек күтүүсүн дагы азайтат, муну түндүк менен онлайн алмаштырса. Андан сырткары бул мамлекетибизге да чоң бир салым кошот да. Ар бир жараныбыз өзүнүн патриоттук сезимин кошуп, мамлекетибизге жардам берсе, ар бир ушу онлайнды колдошуп баары. Себеп дегенде түндүк менен алмаштырганда көп эң биринчи эле бизге эмне А4 бумага бар да, кагаздарыбыз. Ак кагаз жөн келсе, бизде деген жок дегенде 3-4 кагазыбыз чыгат. Аны үнөмдөйбүз, кагаздан үнөмдөйбүз. Бир жараныбыз кайрылса, ошо кагазды жок кылса, Кыргызстан боюнча 10 000 жараныбыз канча 40 000 кагаз үнөмдөлүп атпайбыз. Андан сырткары светинен дагы, электрик жарыгынан үнөмдөлөт. Картридждерибиз токтойт болчу. Бул салымыбыз мамлекетибизге чоң бир салым кошот да. Жарандарыбыз ошону туура түшүнүп, онлайнга өтсөк баардыгы, онлайн аркылуу аябай жеңил дагы өзүнүн убактысында үнөмдөйт. Мамлекетибизге салымын кошот. Жакшы да. Көп жакшы жагы бар мунун. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бизге азыркы тапта бөлүнгөн убакыт, ошол эфирге бөлүнгөн убакытта соңуна жетип калды. Анан биз эфирди жыйынтыктаардан мурда сизге бир эркин микрофон узаткым келип турат. Көрүүчүлөргө, журтка билдирүүңүздөрдү, кайрылууңуздарды дагы айта кетсеңиз болот. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул Рамазан айында, ыйык Рамазан айында турабыз. Баардыгыңыздардан келе жаткан Рамазан айыңыз бүтүп баратат, Кудайым буйрса, ушул баардык кабыл кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушу акыркы 10 күндүктө турабыз. Ошо кадыр түндү таап, ушу таксандардан кадыр түндүбүздү ибадат кылып, түнү менен үй бүлөбүздү чогуу баарыбыз ойготуп, түнү менен дуа кылып, ибадат кылып, ушу мамлекетибиздин өнүгүүсүн,
элибиздин тынчтык болсун, баягы дүйнө жүзүндө азыр оор кырдаал болуп атат. Ошол Кудайым тынчтык берсин элибизге, жерибизге. Элибиз топчулук, молчулук, биримдик, ынтымак болсун. Баардык